Саламатсыздарбы урматтуу достор, азыркы тапта Чикагода кыргыздардын арасынан чыккан айтишниктер уюштуруп аткан форумда, IT форумдабыз. Уюштуруучулардын бири Бакыт мырза менен кыска маек түзөлү. Азыр форум башталат деп отурат. Бакыт мырза, саламатсызбы, кандайсыз? Жакшы, маанай жакшы, аябай сонун даярдык. Жакшыбы? Буюрса, бир аз жакын кылып алыңыз микрофонду колуңузга. Бүгүнкү форум тууралуу айтып берсеңиз. Бул форум эмне үчүн уюштуруп атасыздар? Максаты эмне жана кимдер келди бул форумга? Бул форум Мурас Клабтын экинчи форуму десек болот. Бул жылдан биринчи форум. Максаты ошол кыргыз журтчулугуна ошол бир жакшы платформа түзүп берип, ошол платформа аркылуу алар курстар менен IT тармагы жөнүндө маалымат алуу, ошол курстар менен байланыштыруу да бири-бирин. Азыр бул жакта ар кандай түрлүү курстар келди, элдер келди. Кимдер үчүн деген суроого бул бардык АКШда жашаган журтташтар үчүн. Алардын арасында ITде иштеп жүргөндөрү бар, ITге иштейм дегендери бар, окуп аткандары бар, же жөн гана кызыккандар бар. Башка тармакта иштешет, бирок кызыккандар. Ошолор үчүн баары үчүн ачык болду. Мисалы, бул форумда спикерлер каралды. Кайсылдар жактардан келди? Эмне үчүн ошол спикерлерди тандадыңыздар? Биздин спикерлерде критериябыз кандай болду? Биринчи ошо ар бир спикер бул жактагы элдин мындай элге таасир тийгизе алабы, мотивация бере алабы, ошол басып өткөн жолу кандай, азыркы ийгиликтери кандай, ошолорго басым жасадык да. Азыр Вашингтондон 2 спикерибиз келди. Бирөө уже PhD кылып атат, профессор, AI боюнча, аябай керектүү тема. Экинчиси дагы экөөсү келди, ал Сиэтлдан келди, анан Нью-Йорктон келди. Ошо бардык спикерлер азыр өзүңөр көрөсүңөр, күбө болосуңар, алардын баары мотивация берип, бизди дагы мындай эметкен, бизге дагы инспайр кылган адамдар да, биз дагы ошолорду көрүп таасир алчубуз да, ошол. Ооба. Демек, бүгүн бир гана IT тармагында иштегендер эмес, ITге кызыккандар дагы келди, э? Жалпы жолунан ошо биринчи форумда биз ойлодук, только IT тармагында иштегендер деп, анан бунусунда уже баары көрсө баарына керек экен. Айтат, иштебегендер бизге да маалымат керек. Биз бир жерден мындай жакшы маалымат алган платформа керек дешет. Биз ошолордун суроосун эске алып, бардык IT тармагына кызыккан, окуган, иштейм деген баарына платформа түзүп берели дедик. Азамат, Мурас Клаб жакшы жумуштарды жасап атасыңар. Силерге чоң рахмат айтам. Эскерте кетсек, достор, мен мурдагы видеодо көрсөткөнмүн. Кыргызстанда, Америкада биринчи жолу ошо Чикагодагы бардык айтишниктерди чогултуп, башка жактан дагы келген бир 300-400гө жакын айтишник менен жакшы бир форум өткөн. Мурас Клаб деп силердин атайын эмең уюмуңар жакшы жумуштарды кылып атасыңар. Чоң рахмат айтам. Рахмат, бул только башталышы. Башталышы, Рахмат. Силер IT тармагында эмгектенесиңерби? Жок, азырынча DevX School деген мектепте окуп атам. Ошо бир 3 айда калды. Бул форумга силер эмне үчүн келдиңер жана бул форумдан эмнени күтүп атасыңар? Бул форумда мындай inspiration, мотивация алган үчүн келдим. Мындай ITде иштеген мыкты профессионалдар менен таанышканга келдим. Ошо бир мамиле куруп, алардан бир нерсе үйрөнүп, жаңы маалымат алганга келдим да негизи. Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз? Урмат. Фамилия? Бектенов. Айдай Microsoft иштесе, Марат байке Amazon'да иштейт. Эмне үчүн MBA окуганды тандадым? Экинчиси, кантип мен сүйүмдүү таптым. Үчүнчүсү, программист болуу жөнүндө негизги 3 миф. Төртүнчүсү, 3 себеп эмне үчүн программист болгону жакшы. Таанышып алыңыздар, ушу Мурас клубтун командасы, ушул жумуштун баарын биз чогуу кылып, чогуу чуркап, баарыңыздарга рахмат. Марат байке, саламатсызбы? Кош келиңиз Чикагога. Бүгүнкү форумга сиз спикер катары келип атасыз. Эмнелерди айтып бересиз? Бүгүн негизи жанагы чет мамлекетте, Америкадагы чоң фирмаларга, Microsoft, Amazon, Facebook, Google ошондой чоң фирмаларга кантип программист катары жумушка кирсе болот, ошол жөнүндө кененирээк маалымат айтып бергенге аракет кылабыз. Азыр биз мисалы ушундай, мен өзүм 3 жылдан бери Amazon'да иштеген үчүн көпчүлүк кишилер дагы деле ошондой чоң фирмага кире турган жолдорун билишпейт. Андыктан көп кишиге жолдорун, жоболорун үйрөтүп,
кантип кыска убакытта ошол тажрыйбаны алып ошого батыраак киргенге аракет кылып ошол колдон келишинче баардык туугандарыбызга кыргыздарга айтып берели деген максатта жүрөбүз. бир стимул алсам деген адамдар жаңы студенттер келип атат. Демек баардыгын сиз айтиге чакыра аласыз, Ооба, көбүнчө мисалы биз IT окутканда баардыгы биз көбүнчө Америкада жүргөндөр үчүн окутабыз. Ал эми өзүңүз окугуңуз келсе, Кыргызстанда болсоңуз онлайн эле сабактарды алып, акысыз эле сабактарды алып, үйүңүздөн эле, кай жакта жүрсөңүз болбосун, үйүңүздөн эле өз алдыңызча компьютер менен бирге үйрөнсөңүз болот. Анткени ITнин тармагында английский тили анчалык деңгээлде билиштин кереги жок. Эң негизгиси үйүңүздө отуруп, кызыгуу менен убакыт бөлүп, канчалык батыр аракет кылсаңыз, ошончолук жакшы жумуштарга кирсеңиз болот. Салам достор, бул Адилет деген бир жакшы жигиттердин бири. Адилетти менин мурдагы видеолорумдан көргөнсүздөр. Мен мүмкүн болсо ссылкага бул жака калтырып коем. Адилет жөнүндө маалымат алыңыздар келсе. Бүгүн IT жөнүндө сүйлөп берет. Канча жылдан бери ITде иштейсиз? ITде иштеп атканыма 5 жылдан ашты. Башында ошол мен дагы эл катары досторум аркылуу окугам ITни. Азыр 5 жылдан ашып кетти. Бүгүнкү форумга кандай максатта келдиңиз? Бүгүнкү форумда эл менен таанышуу биринчи максатта. Экинчи максатта бүгүн биз Cloud Gate Academy деген бир жаңы буткемп ачып атабыз Чикагода. Ошону элге тааныштырып, introduction кылабыз бүгүн биринчи жолу. Мына өзүңүздөр көргөндөй футболкабыз Cloud Gate Academy. Куттуктайм. Малатсы. Азамат, бүгүн форумдан эмне күтүп атасың сен? Бул жерде Америкадагы эң билимдүү жаштардын чогулушу деп уктум. Ошого эми бизге керектүү маалыматтардан алганы келдик. Буюрса мен ал учурда азыр тестер болуп окуп атам. Девелоперлердин билимдерин бөлүшкөндө бизге дагы пайда болсо керек деп ойлойм. Буйруса, Марген болот. Бүгүнкү форумга биздин мен негизи DevX School'да окуйм. DevX School'дан биздин Оскар менен Үсөн агай бизди бул жака DevX School'дун атынан чакырган. Бүгүнкү форумда ошо келечек жөнүндө кыргыздар чогулуп, ийгиликке жетип, ошо таанышып, ушул IT тармагы менен келдик. Атыңар? Арген. Мен Кыргыз Республикасынанмын. Мен 6 тил сүйлөйм. Ошол кыргыз тил, орус тил, анан чех тил, немис тил. 6-чы тилим бул Salesforce тили. Ошону анан мен финансы боюнча бакалаврды мен Торонто университетинде бүткөм. MBA'ди мен Вирджиния университетинде бүткөм. Бул ушу Вирджиния штатында жакшы окуу жай. Азыр мен Мэриленд штатта жашайм. Эми иш боюнча мен девелопер катары Carefirst Bluecross Bullshit деген фирмада баштагам. Анан кийин Accenture деген фирмада иштеп, азыр Accounting Suite деген аябай кызыктуу бир стартапта иштеп атабыз. Менде 10 Salesforce сертификат бар. Анан бош убактымда мен Salesforce инструктор болуп иштейм. Montgomery колледжде, бул Мэриленд штатында эң чоң community college, 60 000 окуучусу бар. Анан дагы мен Балтимордогу Salesforce программисттердин лидеримин. Ошо. Эмесе презентация баштайын, презентациямды. Ошо мен тарыхым, жашоо тарыхымды кыскача жазып айтып кетейин. Мен Америка 2011-жылы келген, Нью-Йорк шаарында жашагам. Аябай чоң максаттар менен келген, аябай амбициозный адам катары өзүмдү эсептейм. Бирок билбей жаткам, кантип Америкада ийгиликке жетиш керек, эмне кылышым керек? Мен American Dream'ге кантип жетишсем болот, Америкада жөн эле акылдуу же энтузиазм болгону жетишпейт. Бир трамплин керек, бир нерсе. Мен ошол эмне мага трамплин болсо экен деп көпкө чейин ойлоп жүргөм. Анан ошо ойлонуп, 1 жыл, 2 жыл ойлонуп, адам чечтим, мага бир билим алыш керек экен. Билим алыш керек экен. Ушул стартап мага эсиме келген. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Ошо ойлоп аттым, кандай education алсам болот экен депчи. Ойлонуп, буну Нелсон Мандела айткан. Ошо ойлоп аттым, кандай билим алсам болот экен деп MBA-ге чечтим. Мен бакалаврым финансы боюнча болгон, ойлодум, ошол MBA окусам, ошонун уландысы болот. Ошондой MBA престижин деп саналат, көп барыңар билесиңер го дейм. Гарвард бизнес скул бар. Чикаго шаарында аябай жакшы Booth School of Business бар.
мен ошо MBA окуганды чечтим. Анан ошо аракет кылып University of Virginia Darden School of Business'ка өттүм. Көптөрүңөр балким бул окуу жай жөнүндө билбейсиңер. Бирок бул жакшы окуу жай деп эсептелет. Мисалы Economist магазин боюнча Америкада 9-чу жакшы бизнес мектеп. Анан бизнес боюнча номер 5. Ошол үчүн мына бул сабагымдан сүрөт. Мен тек артында турам. Бул болсо биздин бизнес школанын деканы, бул 60 бала бир сабак алганбыз, бир жыл бою бирге окуганбыз. Экинчи жылда уже бөлүнүшүп кеткенбиз, башка группалар болуп, бирок мага окуганы биякта өтө жаккан. Себеби Американын өтө акылдуу балдарын мен окутканын сезгем да. Алардын сүйлөгөндөн, ой жүгүртүүсүнөн өтө акылдуу экенин мен сезген, ошолорго мен тартылгам да. Ошолордой болон деп, жанагы дагы индустар, Кытайлар аябай акылдуу, көп адамдар чогулган. Ошол үчүн мага жаккан. Мага дагы жакканчы MBA'де балаларга көп көңүл бурбайт экен. Мисалы, бакалаврда окутканда аябай кыйнаганда жакшы окуш керекмин деп өзүм стресс болгом. Сабактан рахат албай эле аракет кылып, мынтип тестке даярданып, мынтип ошо мага 4 жыл жаккан эмес, көпчү. Бирок магистратурада аябай сонунда вообще эгер жакпаса сабак, жөн эле фейл кылбаш керек. Болду. Эгер жакса аракет кыласың. Ошонусу мага жакты да. Окуудан тышкары мен дагы бир консалтинг проекттерди кыламын. Мына Тибетте барып, Кытайга барып, Тибеттер менен иштешип келдим 2 ай. Аябай кызык экен элдер, кыргыздарга аябай окшош экен. Ошо багытындагы түгөйлөр десе мен эч жаңылышпайм. Жада калса булардын иштеген компаниясы дагы биринен бири калбайт. Айдай Microsoft иштесе, Марат байке Amazon'да иштейт. Саламатсыздар, урматтуу туугандар. Бүгүн сиздерге Америкадагы чоң софтвер фирмалар кантип жумушка орношот деген темада талкуу кылып беребиз. IT индустриясында иштеп келем. Университетти Турцияда бүтүрүп, ошол жакта Турцияда эле университетте сабак берип жүрүп, ал эми акыркы 10 жылдан бери бул жактамын. 3 жылдан бери Amazon'da software engineer же software engineer tech lead катары иштеп келем. Меня зовут Алтая Акматалиева, моя первая профессия это accounting, и 3 года назад я поменяла профессию на software engineer. Сейчас работаю as a full-time at Microsoft. Alimi, let's talk about what is software engineering. In general, everything what you see in your laptop, every desktop application, whatever you use, that's built by software engineers. And every website that you go from your laptop or desktop, all websites are built by software engineers. Just like that, every iPhone applications, every Android application are built by software engineers. Арасында программисттер аз. Кыргызстанды карасаң, көп жылдар бою программерлерде кимдер жүрөт? Бул орустар, корейстер, еврейлер. Көп жылдар бою Кыргызстандагы IT фирмаларды негизинен ошо орустар башкалар кылмачты, кыргыздар аз. Мен ойлойм, кыргыздар биз алыспыз. Ошол үчүн бизде бир коркунучтар бар да. Эң негизги коркунуч кыргыздарда, менин байкашымча, бул coding is for geeks, мындай нерд болушу керек да. Андай чын эмес. Мен гик эмесмин. Мен нерд эле эмесмин, Мен программирование бул бир топ социальный иш. Бир күндө мисалы 8 саат иштесең, ичинен 2-3 саат программирование кыласың. Башка сааттарда жолугарсың, бир нерсе талкуулайсың, түшүнөсүң, бир нерсе анализдейсиң. Көп программирование кылыш керек жок да. Бул бир. Экинчи миф. Көп адамдар ойлойт, программист болгону сен математиканы жакшы билишиң керек депчи. Salesforce программист катары андай чын эмес. Программист болгону жөн эле логика керек да. Эгер мындай кылсаң, мындай болот. Математика керек жерге сен жөн эле коддорду бир нерсе кылып койсоң, функциялар болуп кетет. Эч кандай андай билиш керек жок. Ошол үчүн математика билиш жакшы керек жок, Көптөр ойлойт, программирование бул rocket science сыяктуу, граммар complicated бир нерсечи, бирок андай эмес. Программирование бул жөн эле тил, өзүнчө, бул компьютердин тили. Мисалы мен чех тилин үйрөнгөм, немис үйрөнгөм, ошондой эле бул компьютердин тили. Жөн эле азмат көбүнүш керексиң. Убакыт өткөндөн кийин үйрөнүп аласың. Мисалы башында кыйын болот, бирок көнгөндөн кийин уже оңой эле сүйлөп каласың. Баарына нерсе үйрөндүңөр, баарына бир нерсени үйрөндүңөр, ошондой эле жөн эле чыдаш керек. Ойлойм, эң негизгиси 6 ай чыдаш керек.
ошо эми менин 3 сунушум бүтөйүн деп калдым презентациямды азыр 3 сунушум программист болгону биринчи сунушум силер айланаңарды чөйрөңөрдү программист менен толтурушуңар керек да досторуңар ушундай клубтарга катышсаңар жакшы ошо мураска клубтун жолугушуна келгениңер өтө сонун деп ойлойм мына ошол чөйрөңөрдү иши программисттер менен толтургула себеби ошо программист болом десең бири бириңерди түрткү кыласыңар ушинтип жардам бересиңер информация бөлүшөсүңөр ошо жанагы мурас клуб аябай жакшы болуп атат ушул нетворкинг opportunity түзүп атат силер үчүнчү ушундай opportunity издегиле экинчиси мен ойлойм өтө маанилүү программистти же аял кылып же күйөө кылып алгыла же будущий эме ошо күйөө аял болгондой мен айткым келгеним программист менен жашооңорду бириктирсеңер жакшы болот да себеби экөөңөр тең программист болуп экөөңөр тең бири бириңерди түшүнөсүңөр жакшычы анан программисттер жакшы жерчи менин байкашымча алар аябай логичный адамдар себеби жумушта логика менен анан жашоодо деле логика болуп калат да анан ошол түшүнгөн оңой да бири бириңердичи анан да экөөңөр жакшы акча табып азыраак стресс болот анан көбүрөөк нерселерди кыласыңар ошол үчүн эгер үйлөрдө канча көбүрөөк программист болсо ошончолук бактылуураак деп ойлойм биздин ошол мурас клубтун негизги 3 максаты бар 3 максатынын бири бул биригүү карьердик өсүш жасоо бул өтө маанилүү айтиде иштеп жүргөндөр билет нетворкинг бул аябай маанилүү адам башка адамдар менен жолугуп өзүнүн кылган сферасында башкалар менен таанышканда аябай жакшы ийгиликтерге жетишет анан реферал бул компанияларда аябай жакшы жумуштарда иштеген жакшы компанияда иштеген байкелер реферал кылса бул сырттан келген адамга караганда жакшы көңүл бурушат ошо компанияга жумушка кирүү реферал аркылуу эң жакшы урматтуу достор бул IT форуму Чикагода экинчи жолу өтүп атат. Чикагодагы болжолдуу түрдө 300-400гө чамалаган айтишниктер бар. Бүгүн бул жерде бир гана айтишниктер эмес, ушул айтиге окуйм, айтиге кызыгам, айти тармагында карьера кылам деген кыргыздар дагы бар. Азыр эми мен бул жерде Кылыч байкени көрдүм. Кылыч байке, кандайсыз? Жакшы. Мен сизди азыр көрүп мындай таң калбай коеюн дедим, бирок таң калдым. Эми сиз деген бул жерде жалаң жаштарынан эң аксакал эле сиз экенсиз да. Бүгүн форумга эмнеге келдиңиз? Туура бул жерде аксакалы мен окшойм. Анан мындай да мен келген себебим мен программист болоюн деп келген жокмун. Мен ушул бүгүнкү өтүп аткан форумду угуп өткөндө аябай сүйүндүм да. Ушул биздин Америкадагы жаштар ушул форумду уюштуруп, мен өткөндө бул уюштуруучулардын бирөө Бакыт менен сүйлөшкөм. Айтышты да биздин максат ушул бардык IT тармагындагы кыргыз жаштарын, кыргызстандыктарды башын бириктирип, анан ушул биз үйрөнгөн нерсени башкаларга да тартып аласак, шуну башкаларга да жайылсак депчи. Биздин ушундай жигиттер ушундай өнүгүп атканына кандай бир каалоолорду айтат элеңиз? Бул аябагандай чоң жетишкендик. Мындан бир 5-6 жыл мурун ушул жерде мына ушул жигиттер, ушул эле кыздар такси айдашчу көбү, дээрлик көпчүлүгү. Анан мына бир 5 жылдын аралыгында аябагандай чоң жетишкендик болду деп айтсам болот. Себеби ошол кечээки 2-3 курста окуп жүрүп келген студенттер акыры ушул максатына жетип, билим алып, бүгүн дүйнөнү дүңгүрөткөн мен деген компанияларда иштеп, Кыргызстандын атын чыгарып, атын эле чыгармак турсун, ушул башкаларга да үлгү болуп, анан ошол өздөрүнүн билгенин үйрөтүп атканы бул чоң жетишкендик. Мен буларга эң биринчи ийгилик каалайт элем. What is MAGA or what is the Big Four? Булар кыскача айтканда 1 триллион фирмалар, же Чикагонун сөзү менен айтканда 1 триллион сом дегендей. Андыктан Microsoft, Amazon, Google же Apple булар 4 Big Four же MAGA деген аттар менен белгилүү. Булардын негизги аймасы ушул азыркы маркет сток боюнча булардын value'су 1 триллиондон алдыңкы фирмалар катары эсептелишет.
Ал эми software engineering дегенди түшүндүрдүк, а бирок мындан кийин болсо сиздер көпчүлүгүңүздөр ушуга дейин канча деген терминдер, канча деген сөздөрдү угуп жүрөсүздөр. Кийинки слайдтер болсо ошол терминдердин кимиси кайда иштейт, кимиси эмне деген мааниге тийишет, ошону биле кетебиз. Биринчиси болсо software engineer же software developer деген ким? Булар мисалы сиз бүт барыңыздар Марк Закерберг деп ойлоңуздар. Сизде Facebook бар. Facebook'тун баарын бүтүрүш үчүн you guys need a team. A team which can build actual Facebook website. So those team called Мурас клубтун эшиги ар дайым ачык. Келиңиздер, аралашыңыздар. Эгерде суроолор болсо сураңыздар. Ар жактуу кандай десем, поддержканы көрсөткөнгө биз даярбыз. Жана айтмакчы, кийинки жылы ушу залдын жарымынан көбү кыз келиндер болсун деп тилеймин. Айчи эмне үчүн кыздарга дагы аябай ыңгайлуу да, балдардан сырткары бизде стереотип бар го. Бул жумуш мен үчүн эмес, бул жумушка негизи балдар иштеш керек деген. Бирок акыркы булактарга, акыркы 5 жылды карасак, IT багытында аябай жакшы жетишкендиктерге жетип, мындай айтканда дүйнөнү өзгөрткөн жакшы кыз келиндер чыгып атат. Жана бул аябай кызга негизи эле келинге ыңгайлуу деп ойлойм да, бала багып, чоңойтуп, ошол эле убакытта карьерада өнүгүп өсүү. Ошон үчүн дагы деле ойлонуп жаткан кыздар болсо, эжелер, сиңдилер болсо, эч ойлонбой туруп айтыге окуңуздар. Колуңуздардан келет. Азыр дагы кеч эмес, маркет аябай чоң. Ошого welcome to the board, как говорится, девочки. Ошо барыңыздарга ийгилик.